Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр, Ден соолук программасынын кезектеги чыгарылышы. Бул жолу биз СПИД оорусу боюнча кененирээк маалымат берели деп жатабыз. Азыркы учурда ага кабылгандар азайдыбы же кабылгандардын саны өсүп жатабы? Ошондой эле СПИД оорусунан кантип алдын алсак болот, андан кантип сактанышыбыз керек? Ушул сыяктуу суроолорго жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Ал эми биздин студиябызга келген конокторубуз менен тааныштыра кетсек, Мактыбек Мамашев, Жалал Абад облустук СПИДтин алдын алуу жана ага каршы күрөшүү борборунун диспансер бөлүмүнүн башчысы. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алгач эле бүгүнкү күндөгү статистика менен баштасак, өткөн жылдарга салыштырмалуу кандай? Бүгүнкү күндө 9 айдын жыйынтыгы боюнча, жалпысынан Жалал Абад областы боюнча 1285 киши бул илдет менен табылды. Быйылкы жылга 10 айлык 9 айлыгына 84 жаңы учур катталды. Жаңы катталгандардын 50-дөн көп 70%-ын аял кишилер түзөт, эркектерге караганда. Мындайча айтканда, өткөн жылга салыштырмалуу көбүрөөк болот да быйыл? Өткөн жылкы 9 айлыкка салыштырмалуу быйыл 10-15%га көп. Мунун себеби эмнеде? Мунун себеби жылда эле ошол баягы АИФ илдетине текшерүү, тестирлөө улам күчөтүлүп, быйыл дагы тестирлөөнүн саны аябай көп сандыктан болгондон, ошонун эсебинен жаңы учур катталгандардын дагы саны көбүрөөк. Демек, СПИДке кабылгандардын санынын өсүүсү бул текшерүү жакшы болуп жатат деп айтсак болобу, же болбосо чын эле ооруга кабылган адамдар көбөйдүбү? Негизинен ооруга кабылган адамдар аябай көп. Бирок баягы текшерүү бул оорунун эч кандай симптому, алгачкы белгилери жок болгондуктан кээ бирөөлөр текшерүүдөн өтпөй бул өзүнүн оорусун, өзүнүн статусун билбей жүргөндөр бар. СПИД оорусуна кабылгандыгыңды эгер текшерүүдөн өтпөсөң такыр билбейсиң ошондо. Негизи ВИЧ-СПИД оорусу баштапкы 1-2 клинический стадияларында эч кандай клиникалык көрсөтмөлөрдү бербейт. Качан гана 3-4 клиникалык стадияга жеткенде экинчи оорулардын коштоосунун эсебинен аныкталынат да. 3-4 деп айтып атасыз, ошондо мындай кылып айта турган болсок, канча ай аралыгында билиниши мүмкүн, же болбосо канча жылдан кийин билинет ооруга кабылганыбыз? Анткени биз оңой менен барып өзүбүздөн өзүбүз текшерин дейбиз. Негизинен ВИЧ илдетине ВИЧ оору менен жашаган киши менен кече контакт болуп, бүгүн ВИЧ илдети аныкталыш аябай кыйын. Бул ар бир адамдын өзүнүн иммунитетине байланыштуу болот. Негизинен жаш курактагы жигиттер дейбизби, жаш курактагы аял кишилер дейбизби, бул ооруну жугузуп алган болсо, мунун көзгө көрүнбөгөн мезгили, терезе мезгили 3 айдан кээ бирөөдө 10 жылга чейин чозулушу мүмкүн. Билинбей 10 жылда жүрүшү мүмкүн, убакыт баягы жуктуруп алгандан кийин өтүшүп кеткен болсо, эмне болушу мүмкүн? Акыры жыйынтыгы. Сөзсүз түрдө баягы жаңы катталган учурларды биз анализдейбиз, карайбыз, кайсынысы эрте табылып атат, ранний диагностика, кайсынысы поздний диагностика, кеч аныкталып атат депчи. Негизинен кеч аныкталгандардын көпчүлүгү баягы клиникалык көрсөтмөлөр менен баягы ооруканаларда да жатып, ошактан лечение алып атканда табылат. Белгисиз, мисалы үчүн клиникалык симптому жок табылган учурлар кайсы учурлар болушу мүмкүн? Күйөө аялы боюнда бар учетко турганда күйөөсү барып текшерилгенде билинип калып атат. Аял кишилер өзүнүн боюнда бар экенинде учетко барып турганда анын ичинен беременный болуп, анын ичинен кош бойлуу болгон кезинде текшерүүдөн сөз өтөсүң. Ал эми эң көп берилүүчү суроо, ошондой эле адамды көп баягы ойго салуучу суроо бул, мисалы үчүн жолдошунда бул ВИЧ-СПИД илдети бар болсо, аялына жугушу мүмкүнбү? Ошондой эле балдарына, мисалы, биз жугуу жолдорун 3кө бөлүп коет эмеспизби? Жыныстык жол аркылуу деле бар деп айтабыз. Балдарыначы? Негизинен эгерде жолдошу ВИЧ инфекциясы менен ооруса, аялы жок, таза ал оору менен оорубаган киши болсо, күйөөсүн эртерээк аныктап, диспансердик көзөмөлгө алып, эрте дарыларын ичкен болсо, вирустун өлчөмү ошол эмеден төмөндөгөн болсо, анда аялына жукпайт. Биз мисалы жаңы табылган учурларда сөзсүз түрдө биринчи жолу консультация берип атканда, ошол вирустун өлчөмү түшкөнгө чейин аялың менен же болбосо жолдошуң менен жыныстык катнашка барбай тур деп
кеңеш беребиз да. Бирок баягы оору бар болсо, кээде айтып каласыздар го, ага чейин кошулганга чейин атайын каражаттар бар, же болбосо дары дармектер бар деп ушул жолдорун айта кетпейлиби? Негизи жана бизде доконтактный деген профилактика деген бар. Күйөөсү же аялы экөөсүнүн бирөөсү ушул илдет менен ооруган болсо, жыныстык катнашка бараардан мурун доконтактный профилактика ушул антиретровирусный терапияларды алдын ала ичсе болот. Азыр доконтактный профилактика экиге бөлүнүп калды. Мындай узак мөөнөткө ичсе дагы болот, анан кыска мөөнөткө дагы. Мисалы бүгүн контакт болом дегенден өзүң пландап бүгүн жолдошум менен же болбосо келинчегим менен контакт болом дегенде сөзсүз түрдө ал киши таза же ал оорулуу болсо, таза киши доконтактный профилактиканы алдын ала ичип, катнаш учурунда ичип, андан кийин 24 сааттан кийин ичкен болсо, ал кишиге эч кандай айып илдет кепилдик бар. Жукпайт толук кандуу деген баягы ошол учурда мисалы аял кош бойлуу болуп төрөсө болобу, балага жугуп калбайбы? Негизинен баягы кош бойлуу аялдар боюндагы мезгилинде аныкталса, күйөөсү же өзү ВИЧ болуп аныкталган болсо, ал аял төрөгөнгө чейин сөзсүз биздин көзөмөлүбүздө болот. Эгерде аял киши ВИЧ инфицированный болгон болсо, анда ага сөзсүз түрдө дары дармектер берилип, төрөгөнгө чейин баласына жукпаганга ошондой иш-чаралар жүргүзүлөт. Эгерде күйөөсү ВИЧ болуп, аялы таза, бирок боюнда бар болгон болсо, ага дагы бая мен айтып аткандай доконтактный профилактика жүргүзүлөт, көзөмөлдөнөт, аялын текшерүүдөн өткөзүп турабыз. Эгерде көзөмөлдө турса балага жукпайт, кош бойлуу болсо, эгер көзөмөлдө турбаса жугуп калуу коркунучу бар анда. Келиңиз анда дал ушул ВИЧ илдети боюнча кыскача бир тасма көрөлү дагы, андан ары көрсөтүүбүздү уланталы. Урматтуу телегөрүүчү, бизден алыстабаңыз, анткени ар бир оору жөнүндө канчалык маалыматыңыз көп болсо, ошончолук сактанууга болгон өзүңүздө мүмкүнчүлүк артат. ВИЧ деген эмне? ВИЧ адамдын иммундук жетишсиздигинин вирусу. Ал ВИЧ инфекциясы деп аталган оорунун өрчүп кетишине алып келет. Вирус иммундук системаны начарлатат, организмдин инфекцияларга туруштук берүү жөндөмдүүлүгүн бузат. Ал эми СПИД иммундук жетишсиздигинин кабылданган синдрому, ВИЧ инфекциясынын акыркы стадиясы. ВИЧ негизинен 3 жол аркылуу жугат. Кан аркылуу жугуш доорулары бар кан компоненттерин куйган учурда ийне саю же баңги затын даярдоо үчүн шприц, кашык, фильтр жана башка аспаптарды чогуу колдонсо. Экинчиси коргонбогон презервативсиз жыныстык катнашта. Үчүнчүсү ВИЧти жугузуп алган энеден балага кош бойлуу учурунда, төрөт учурунда эмчек эмизгенде жугат. Дарылоо боюнча маалымат. ВИЧ инфекциясына чалдыккан жарандар сөзсүз түрдө диспансердик байкоодо, дарыгердин көзөмөлүндө туруусу абзел. Антиретровирустук терапия бул ВИЧ инфекциясынын дарысы. Айырты адамдын иммундук жетишсиздик вирусун өлтүрбөйт, бирок көбөйүшүн басаңдатат. Ошондон улам ВИЧ илдеттүү адамга узак жана толук кандуу өмүр сүрүүгө мүмкүндүк берилет. ВИЧ илдеттүү жарандар эгерде айырты дарысын туура жана так ичсе, оорулуу энеден дени сак бала төрөлүүгө шарт түзөт. Жубайлар ортосунда бири-бирине ВИЧ инфекциясынын жугуусунун алдын алат. ВИЧ илдеттүү адамдын өмүрүн узартат. Башка жугуштуу, мисалы, вирустук гепатит Б, С, туберкулез жана башка оорулардын жугуусуна тоскоол болот. ВИЧ илдеттин башка адамга жугуктуруу мүмкүнчүлүгү кескин азаят. ВИЧ төмөнкү учурларда жукпайт. Ооруну жугузуп албаган бир гана жыныстык шерең болсун. Өзүңдү баш алман жыныстык катнаштан сакта. Медициналык мекемелерде стерилдүү бир жолу гана пайдаланган инструменттерди, мисалы, ийнени жана шприцти колдонуу. Өздүк гигиенаны туура сактоо боюнча биринчи тиш щетка жана бритва бир гана өзүң колдонуу. Чымын-чиркей чакканда, ваннаны жана даараткананы жалпы колдонгондо, өбүшкөндө, тиричиликтеги буюмдарда, мисалы, идиш, сүлгүнү жана башка нерселерди колдонууда. Жалал Абад областынын бардык район шаарларында медицина мекемелеринде жана СПИДтин алдын алуу борборунда ВИЧке акысыз кеңеш алып жана тесттен өтсө болот.
Өзүңүздөр көргөндөй эле биз сиздерге сөзүбүз бекер болбосун деп атайын жасалган роликти дагы көрсөттүк. Негизи эле кайсыл учурда жугат, кантип сактансак болот? Эң негизги биз билип алчу нерселердин бири ушулар деп айтсак болот. Андыктан дарыгерлер айткан эскертүүлөрдү эсиңизге тута жүрүңүз деп айткым келет. Негизи жугуу жолдорун баягы бөлүп атпайбызбы? Ошондой эле сактануу жолдорундагы жеңилдиктери болуп калган азыр сиздерде. Негизи жугуу жолу 3 жолдон жугаткан болсо, анда биз ошол 3 жолдон жугатыргандыгын билип туруп, анан ошол жолдорго барганда анда ошол жолдордон сактанууга аракет кылышыбыз керек. Мисалы, жыныстык катнашка барып атасыңбы, белгисиз башка бирөө менен сөзсүз түрдө презерватив колдонуш керек. Андан сырткары мисалы өзгөчө айымдар баягы сулуулук салондоруна барганыбызда азыркы учурда баягы техника өнүктү дейбиз дагы, тырнактарыбызды бардык нерсени өзгөрткөнү мүмкүнчүлүк бар. Ошол жактан дагы жугуп калышы мүмкүн деп айтылат. Кан аркылуу деп азыр көрбөдүкпү? Кан аркылуу деген 2 түргө бөлүнөт да, медициналык жана медициналык эмес деп. Медициналык кайсыл? Медициналык ошол баягы текшерилбеген кан компоненттерин куйганда, иштетилген медициналык инструменттерди кайра иштетип салганда ошол жолдордон жугуш мүмкүн. Бирок азыр бизде медицина тараптан бардык буюмдар, бардык инструменттер одноразовый болгондуктан ал жактан жугуу коркунучу аябай азыраак. Мына азыр не медицинский деген медициналык эмес. Мисалы, татуаж, татуировка, тырнак жасоо, ошол маникюр, педикюр, ошол нерселерди жасатып атканда сөзсүз түрдө баягы салонго өзүңүздүн акчаңызды төлөп барып аткандан кийин анын инструменти одноразовыйбы же болбосо башка буга колдонгондо сизге колдонуп жатабы? Мисалы, ВИЧ-илдетти ооруган кишини сиз билбейсиз да. Сизден мурун кирген киши балким ошол оору менен ооруп аткандыр. Негизи эле башка оорулар деле жугуп калышы мүмкүн да. Кандай рекомендация берет элек? Эгерде аял кишилер салонго баргызбай кое албайбыз, бирок салонго барганда сөзсүз түрдө баягы өзүңөрдүн инструментиңер өзүңөрдүкү болсо, алып барып жасатып кайра келгенге. Эгерде ооруга кабылып калды дейли бир адам, ал адам өзүн кандай алып жүрүш керек, эмнелерди жеш керек, ал адамга эмнелерге тыюу салынат? Ооруга кабылган кишилерге сөзсүз түрдө биринчи кеңешме берип атканда, бул ооруну билип туруп башка кишилерге жугузбаш керек. Өзүңдө бар ооруңду, анан сөзсүз түрдө диспансердик көзөмөлгө туруп, айырты дарыларын ичиш керек, дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек. Тамактардан айтсак, тамактардан эч кандай ограничение жок. Кандай тамактанып аткан болсо, ошондой кете берет, эч кандай диета тутушунун кереги жок. Наоборот, күчтүүрөөк тамактарды жесе, баягы бизде иммунитетти жабыркаткан үчүн иммунитетти кайра көтөрүш керек да. Баягы мөмө жемиштерди, башка нерселерди. Биротоло кутулуп кете алабызбы негизи ушул ВИЧ-илдет? Негизи ВИЧ-илдетинин толук сакая турган эмеси чыга элек, лечениясы чыга элек. Балким баягы жуктуруп алганда билип калса, эрте өз убагында билип калса дагы сактануу биротоло кутулуп кете албайбы? Жок, биротоло кутулуп кете албайт. Негизинен эрте билген болсо, эрте леченияны алып жүргөн болсо, иммунный клеткасы дагы жабыркабайт, өзүнүн ден соолугуна дагы эч кандай коркунуч тудурбайт. Кеч аныкталып калган учурларда башка оорулар коштолуп калат. Туберкулез, гепатит, башка оорулар коштолуп калгандан ВИЧтин дарылайсың, бирок ал оорулар дагы кошумчалап турат да. Демек эрте эгерде биле турган болсок ооруну, кадимки биз сыяктуу эле жүрө берсе болобу ал адам болгону сиздерден дарыланып туруп, ВИЧ-илдетине чалдыккан кишилер биз сыяктуу да бизден дагы жакшы жүрө беришет. Аларды эч кандай айырмалай албайбыз. Болгону ошол убагында дарыгерге көзөмөлгө барып, дарыларын убагында ичиш керек. Көптөгөн оорулардын белгилери же болбосо ооруп жүргөндө адам баягы алсырайт, күчү кетет, ушул сыяктуу нерселер болот. ВИЧ-илдетинде андай нерсе жокпу? ВИЧ-илдетинде андай симптомдор, андай белгилер болот, качан баягы 2-чи, 3-чү, 4-чү клиникалык учурларга жеткенде. Жаңы биринчи клинический стадияда 5 симптомный течение деп коет. Ал билинбестен эч кандай белги бербей өтөт.
Бүгүнкү күндө 1 айлык жүрүп жатат, анын алкагында эмне иштерди аткарып жатасыздар? Негизинен жыл сайын эле ВИЧ-СПИДтин ошол 1 айлык алкагы да жарыяланат. Ошол учурда биз акысыз тестирлөөлөрдү, акысыз баягы эмелерди жүргүзөбүз, ар кандай иш чараларды. Быйылкысында дагы ошол баягы шилекей аркылуу 20 мүнөттүн ичинде тез жыйынтык бере турган экспресс тест жүргүзүлүп жатат. Негизи экспресс тест деген бул толук жыйынтык бербейт. Бирок болжолду ошол ооруну бар болгон болсо аныктап берет. Толук жыйынтык коюш үчүн сөзсүз түрдө кан аркылуу ИФА метод менен текшериш керек. Бирок ошол эми баягы населенияны, көчөдөгү элдердин баарын эле апарып канын алып текшере албайсың да. Ошол алкакта баягы 1 айлыкта ошо шилекей аркылуу көчөдөн эле экспресс тест кылып, эгерде ВИЧ илдети аныкталган болсо, анда центр СПИДке эртерээк алып барып. Дары дармектери кандай болот? Дары дармектери, көзөмөлдө турганы, бардык анализдери тапшырганы акысыз. ВИЧ илдетинин дары дармектери Кыргызстанда аптекаларда сатылбайт. Бул ооруга кабылган адамды эгерде билип кала турган болсок, көпчүлүк адамдарда мындай кооптонуу болот экен да. Ал адам менен чогуу тамактануудан коркот, кокусу сүйлөгөндө жугуп калышы мүмкүн деген коркунучтар бар. Кайсыл учурда жукпайт адамга? Ушуну айта кетсеңиз. Негизинен баягы бизде калыптанып калган да, ВИЧ-СПИДтен эле баарыбыз аябай коркуп эле, качып эле ал кишиден. Негизи ВИЧ-СПИД баягы 3 жол менен жугат деп атпайбызбы? Жыныстык жол аркылуу, кан аркылуу, анан энеден балага. Калган учурларда тамактанганда, чогуу бассейнге барганда же болбосо чогуу баняга барганда андай учурлардан жукпайт. Жукпайт, Сизге ыраазычылык билдиребиз, убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн. Дал ушул көрсөтүүбүздүн алкагында эгерде биздин көрүүчүлөргө айтылбай калган сөздөрүңүз, эскертүүлөрүңүз болсо, кайрылып айта алсаңыз болот. Негизи ВИЧ-СПИД десе бардыгыбыз эле кача беребиз, корко беребиз. Бул ВИЧ-СПИД деген ооруудан коркпош керек. Канчалык эрте аныктасак, ошончолук жакшы, эртерээк лечение алганга. Анан ВИЧ-СПИДке текшерил десе кишилер көчөдөн эле менде андай оору жок, мен андай жолго барбайм дейт. Жок, бардык кишилер эле андай жолго барбайт, бирок ар кандай кокустуктар болушу мүмкүн. Ошон үчүн ВИЧ-СПИДке текшерилиңиздер, тестирлөөдөн өтүңүздөр. Эгерде ВИЧ-СПИДте аныкталган болсо, эртерээк лечение алыңыздар. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Иштериңиздерге ийгиликтерди каалайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Сиздерге дагы да болсо эскерте кетели, сөзсүз түрдө өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугу үчүн текшерүүдөн өтүп туруңуз. Ошондой эле ар бир оору жөнүндө маалымат билип турсаңыз, демек бул сиздин өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көргөнүңүз болуп эсептелинет экен. Канчалык маалыматыңыз көп болсо, сактануу мүмкүнчүлүгүңүз дагы ошончалык көбөйөт. Ал эми биздин канал ошондой эле ден соолук программасы дайым сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Ошондуктан ар дүйшөмбү бизди күзөтүп барыңыз. Саламатта калыңыздар.